Ассаляму алейкум, урматтуу окуучулар жана угуучулар. Ош мамлекеттик университети Иман гимназиясы 9 класстар үчүн араб тили сабагы. Мугалим Бакирова Гүлшан. يا طلاب الأحباء والسامعون، نتعلم في هذا الدرس أنواع الكلمة والفعل. Сүйүктүү окуучу достор, биз бүгүнкү араб тили сабагыбызда сөз түрлөрүн жана этиш темасын өтөбүз. Сүйүктүү окуучулар, биз араб тилинде жалпы сөздөр 3 түргө бөлүнөт деп айттык. Алар ал-исму зат атооч, ал-фи'лу этиш, ал-харфу жардамчы сөздөр. Мисалдарына карап көрөлү. Ал-исму қаламун, хақибатун, валадун, сайяратун, байтун. Бул сөздөр зат атооч сөздөр. Ал-амсилату лил-фи'ли қара'a, захаба, хаража, бада'a, жа'a. Ал эми бул сөздөр кыймыл аракетти билдирген. Тактап айтканда этиш сөздөр. Ал-амсилату лил-харф би, мин, иля, ан, ала. Ал эми бул сөздөр жардамчы сөздөр болуп эсептелет. Сүйүктүү окуучулар, биз бул 3 түргө бөлүнгөн сөздөрдүн ичинен ал-фи'лу тактап айтканда этиш сөздөрдү өтөбүз. Ал эми этиш сөздөрдү биз экиге бөлүп карайбыз. Ал-фи'лул мади өткөн чак этиштер, ал-фи'лул мудари учурчак этиштер. Урматтуу окуучулар, ал-фи'лул мади болгон өткөн чак этиштер көпчүлүк учурда өткөн чак этиштер 3 тамгадан турат. Жана булардын мисалдарын карап көрөлү. Кара'a, катаба, жаласа, лабиса, дахала, хаража. Ал эми ал-фи'лул мудари же болбосо учурчак этиштерди карап көрөлү. Яqra'u, yaktубу, яжлису, ялбасу, ядхулу, яхруджу. Өткөн чак болгон этиштердин алдына же болбосо башына бир тамга кошулуп, ал эми өткөн чакта болгон этиштердин биринчи тамгасы сукундуу болуп өзгөрүп калган. Эми урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү сабагыбызда ал-фи'лул мади же болбосо өткөн чак этиштерин карап көрөбүз. Кара'a окуду, катаба жазды, жаласа отурду, лабиса кийди, дахала кирди, хаража чыкты. Ал-амсилату лил-фи'лил мади. Ал эми азыр өткөн чак болгон этиштердин сүйлөмдөрдө колдонулушун карап көрөлү. Кара'a Мухаммадун ал-Кур'ан. Мухаммед Кур'ан окуду. Кара'a окуду. Катаба Алиюн китабан. Али китеп жазды. Катаба жазды. Жаласа мутакаидун фил хадиqati. Пенсионер бакчада отурду. Жаласа отурду. Лабиса талибун либаса расмийин. Окуучу формасын кийди. Лабиса кийди. Дахалал имаму илал масджид. Имам мечитке кирди. Хаража тыфлун минал байт. Кичинекей бала үйдөн чыкты. Хаража чыкты.
في نهاية درسنا وصلنا للواجب المنزلي يا طلاب الأعزاء. Süyüklü okuçular, sağlığınızın akırında üy tapşırmasına geldik. Bu yerde сүрөттөр турат жана бул сүрөттөрдөгү кыймыл аракеттердин арабчасын таап, силер ал сөздөрдү сүйлөм ичинде колдонуп жазып келесиңер. الآن انتهى درسنا. إلى اللقاء. مع السلامة.